Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, сиздердин кызматта Кайрат Кенжебаев. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Жогорку Кеңештин 5 жана 6 чакырылышынын депутаты Кыргызстандагы алкоголдук өндүрүшүндөгү ири компаниялардын бири болгон Аю Холдингдин негиздөөчүсү, өлкөнүн эң бай адамдарынын алдыңкы сабын толуктаган миллиардер Шарсынбек Абдыкеримовдун декларациялары жана байлыктары тууралуу кеп кылабыз. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Шарсынбек Абдыкеримов Кыргызстан саясий партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Бул партия менен Жогорку Кеңештин 6 чакырылышына да депутат болгон. Саясий чөйрөдө аны Шаки деп атагандар да бар. Ушул эле партиянын курамы менен 2020 жылдагы парламенттик шайлоого ат салышкан. Бул партия мурдараак бийликчил деп сыпатталып келген. Аю Холдинг тууралуу айта кетсек, айрым ММКлардагы маалыматтарга ылайык, ассоциациянын курамына 40-50 ишкана кирет. Алар жылына 1 миллиард сомдон ашык салык төлөйт. Анын 400 миллион сомун Аю арак заводу өзү төгөт. Ал эми октябрь айындагы төңкүрүш көпчүлүктүн планын өзгөрттү көрүнөт. Буга да шайлоонун жыйынтыгы себеп болду. Кайрадан 2021 жылдын ноябрында Жогорку Кеңешке шайлоо өттү. Бусам Шарсынбек Абдыкеримов Кыргызстан саясий партиясы менен эмес, номер 33 нарын шайлоо округунан депутаттыкка талапкерлигин койду. Бирок үйгү төнөктүгү жүрүп жатканда тагыраагы 19 ноябрда Нарын облусундагы Атбашы районунда эл менен жолукканда талапкерлигин алып салгандыгын билдирди. Абдыкеримов бул чечимин ар ким өз иши менен алектенүүсү керек деп түшүндүрдү. Ошондой эле бул самалы Кыргызстандын тарыхындагы өзгөчөлөнгөн шайлоодун талапкерлигин алып салуу болду көрүнөт. Анткени бул иш-чарада Шарсынбек Абдыкеримов тууганы болгон Жибек Молдоевага күйөө издеп кастинг уюштурду. Жарымчы Кыргызстандыз келиңиз. Муну менен катар эле Шарсынбек Абдыкеримов Улуттук Олимпиада комитетинин төрагалыгын жана Күрөш федерациясынын президенти кызматтарын ден соолугуна байланыштуу тапшырып берген. Эми Кыргызстандагы эң бай адамдардын катарына кирген Шарсынбек Абдыкеримовдун 2020 жылдагы декларациясына жана тапкан киреше мал мүлкүнө көз чаптырсак. Декларатор сайты маалымдагандай, Шарсынбек Абдыкеримов 2020 жылы 8 миллион 514 миң 141 сом киреше тапкан. Долларга айлантырып турган болсок, 100 миң АКШ долларынын айланасын түзөт. Демек, ай сайын алкомагнат миллиардер Шарсынбек Абдыкеримовдун кирешеси 10 миң доллардын тегерегине барат. Бирок 40-50 ишкананын башын бириктирген Аю Холдингдин ээсинин 1 жылдык кирешесин Дордой базарындагы 10 чакты контейнери бар ишкер деле тапса керек. Демек, суротулат, мурдагы эл өкүлү Кыргызстандан чыккан миллиардер чынында эле декларацияда анык кирешесин көрсөткөнбү же жокпу? Ал эми экс-депутат Шарсынбек Абдыкеримовдун 2020 жылдагы 1 жылдык чыгашасы 11 миллион 337 миң 283 сомду түзгөн. Кыймылсыз мүлктөрүнө токтолсок, аянты 288 жана 100 чарчы метр түзгөн 2 батир, 1142 чарчы метр болгон жеке турактам, 12 чарчы метрден болгон 2 дача үй жана 321 чарчы метрди түзгөн башка курулуштар. Мындан тышкары 5 гектарга жакын жер тилкеси көрсөтүлгөн. Бирок 2016 жылы кыргыз коомчулугун таң калтырган Абдыкерим Шаршамбековдун Лондондогу эң бийик жана кымбат баалуу делген The Tower аталышындагы көп кабаттуу үйдөгү батири көрсөтүлгөнбү, аны биле алган жокпуз. Башка мал мүлкүнө токтоло турган болсок, Range Rover үлгүсүндөгү жол тандабас жана 2 Mercedes-Benz автоунаасы бар. Үч жоопкерчилиги чектелген коомдордо ар кандай пайыздык үлүштөргө ээлик кылат. Ал эми Ак Сарай дыйкан чарбасына жана Аю Finance жабык акционердик коомуна толугу менен Шарсынбек Абдыкеримов ээлик кылат.
Эми экс-депутаттын туугандарына келе турган болсок, алар 2020 жылы жалпы жолунан 22 миллион 174 миң 283 сом табышкан. Бирок алардын бир жылдагы чыгашасы расмий түрдө кирекчесинен 2 эсе көп. Сан менен айтканда, Сарсынбек Абдыкеримовдун туугандары бир жылда 40 миллион 480 миң сом боротушкан. Кыймылсыз мүлктөрүн айтсак, Арганда аянттагы 9 батирге жана 6 жер тамга ээлик кылышат. 3289 чарчы метрди түзгөн административдик имарат жана 8 гектарга жакын жерлери бар. Автоунаалардан Mercedes-Benz R500 жана Toyota Camry үлгүсүндөгү 2 машина декларацияда көрсөтүлгөн. Ошондой эле Доз Кридобанктын 100% акциясы жана Тери Булгары жаатында иш алып барган Кыргызстандагы ири мекемелердин бири болгон Окко ачык акционердик коомуна толук ээлик кылышат. Мындан тышкары 7 компанияда ар кандай өлчөмдөгү үлүштөрү бар. Биз бүгүн Кыргызстандын эң бай адамдарынын катарын толуктаган Шаки Каймана аты менен белгилүү болгон Алка Магнат жана Аю холдингдин ээси Сарсынбек Абдыкеримов тууралуу учкай кеп кылып айтып бердик. Кийинки берүүбүздө биз президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ичинен эң байы деп эсептелген Эркин Тентишев тууралуу айтып беребиз. Кызыктын бар алдыда кийинки берүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.